ТВ-нин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, бүгүн биз 31-май саат 2:30 Манас аэропортунда турабыз. Себеби Эверестти багындырган кыргыз кызы, ошондой эле сүйүктүү жар Байэлим компаниясынын негиздөөчүсү жана 5 баланын энеси Рыскүл Акимжанованы тосуп алуу алдында турабыз. Негизи эле социалдык тармактагы түрдүү пикирлерге жана бул чокуну багындыруудагы кыйынчылыктары тууралуу биз алдыңкы мүнөттөрдө сурап билебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи эле Рыскүл Акимжанованы колдогон жолдошу, Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев мырза менен азыр маектешкен турабыз. Жубайына кандай колдоо көрсөттү, кандай моралдык колдоо көрсөттү, азыр чогуу сурап билебиз. Эмиль мырза, айтсаңыз, социалдык тармакта азыр сиздин жубайыңызды алкагандар дагы көп болууда. Анан сизге айрыкча ыраазычылык билгендер көп болот. Сиздин кандай колдоо көрсөттүңүз жубайыңызга, моралдык колдооңуз кандай болду? Анткени бир жумада 2 жолу чокуга чыкты. Кайра түшүп атканда дагы сиздин эмоцияларыңыз кандай болду? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен жубайым Рыскүл Акимжановага албетте туугандар, мен өзүм биздин колдообуз менен, демибиз менен чыгып келди. Негизи эле аял киши эгерде ичинен мындай буркачакан болуп, ичинде ою болуп тышка чыгам десе, мүмкүнчүлүк болсо колдоп коюш керек. Биздин балдарыбыз чоңоюп калды. Мага чогуу биз 5 баланы тарбиялап атабыз. Анан өзүнүн ушундай алды койгон максаты бар эле. Өзү 1 жылдан бери тоого чыгып аткан. Ошо эң чоң бийик тоого Эверестке мен өзүм сынап көрүшкүм келет. Албетте мен колдодум. Дагы да колдойм. Себеби аял кишиге мындай колдоо болсо, аял кишилер дагы ачылып, өзүнүн таланттарын, ички дүйнөсү ачылып, жакшы жетишкенге жетишет. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Мен аябай кубандык, сүйүнүп атам. Оор аябай тобокелчилик. Бул эми Эверест деген өтө тобокелдүү тоо. Кыргызстанда ушундай айымдар, аялдар да күчтүү деп, башка элдер дагы мындай суктанып атат да, азамат деп. Албетте сүйүнүп атам. Чоң рахмат. Аман келгенде сүйүнүп атам, аман келгенде. Эң башкысы. Эң башкысы аман келгенде сүйүнүп атам. Эң сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Рыскүл Акимжанованы тосуп алуу үчүн келген азыр жакындары, туугандары бул жакта экен. Сурап билели. Саламатсызбы эже? Сиз кимиз болосуз? Мен Жеңес болом. Ушундай чокуну бампкындага аябай сүйүнүчтөбүз биз. Толкундан отабыз. Күткөн Оштон атайын келдик. Бүгүн учуп келдиңиздер. Бүгүн учуп келдик Оштон. Сиздерди да куттуктайбыз. Рахмат. Эже, сиз кимиз болосуз? Мен тайечеси болом. Атым Гүниса. Оштон азыр учуп келдик. Рыскүлүбүздүн Эверестке чыкканы, Эверест багындырган биз үчүн өтө чоң сыймык. Кубаныч тартуулап ошого келдик. Чоң рахмат. Эже, сизже? Сиз кайсыл жактан келдиңиз? Кимиз болосуз анан? Мен Сокулуктан келдим, кызым. Рыскүлдүн нары жеңеси кайра алсын болом. Ооба да биз ошо Рыскүлгө сыймыктанган үчүн келип атабыз да бул жерге. Аябай баягы неме айткандай сыймыктанып, өзүбүзчө төбөбүз көккө жетип, мени аябай сыймыктанып отурабыз. Апа, сиз кимиз болосуз? Мен кайненеси болом, кызым. Кайненеси болосузбу? Сиз Эмиль мырзанын апасы турбайсызбы? Канча жашка келип калдыңыз? 75 жашка келдим. Келиниңиз менен сыймыктанып атасызбы? Сыймыктанам. Рыскүл Акимжанова үйдө кандай келин? Аябай жакшы келин. Баардык немеге татыктуу, акыл эстүү, сыйлаганды да билет. Баардык жагына төп келишет. Урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымда азыр Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошевдун атасы жана Рыскүл Акимжанованын кайнатасы жанымда турат. Сыймыктанам да, ушундай дүйнө жүзүндө аялдардан биринчи ушулар чыгып атса, биздин аябай сыймыктанып сүйүнүп атабыз.
кыргыз элине намыс алып берген үчүн сизди кыргыз элиңиздин сүйүнүчү ого бетер болуп турабыз. Сизге рахмат, бар болуңуз. Азыр аялдарды кордоп жаткан маалда аялын колдоп туруп Эверестке чыгарган Эмил агамдын эмгегине таң калам, кеңдигине таң калам, шеригине таң калам, өзүңөрдөн кырачы, өнөр менен айланам, буйрусаң оң эжеке, сиз өзүңдүн эле дейсизби? Алдыга кадам таштадың, кыргыздын кандай экенин кылымга кыйыр кылып таанытып эже таштадың. Буйруса өрлөңүз эжең өрлөңүз, жамандыкты кыл көрмөңүз, жашоодо дайым ушинтип алдыны көздөй Сизди куттуктайбыз дагы бир жолу. Чын эле сиз менен бүткүл кыргыз эли сыймыктанууда. Анан бир жумада 2 жолу чыктыңыз. Кандай кыйынчылыктар болду? 3 кай айтып берсеңиз, баарын айтып жетишпейсиз. Албетте кийин буюрса кененирээк интервью кылабыз деп ишенем. Негизи мындай бир убакытта негизи бир сезондо 2 жолу Эверестке чыккан не практикуется. Анткени ал абдан кооптуу жана бизди сопровождать этип жүргөн компания бул өзүнүн жоопкерчилигин алгысы келбейт. Анткени бир эле жолу чыгып өмүрү менен кош айтышкан альпинисттер дагы абдан көп болду. Анан алардын да статистикасына неме кылгысы келбейт, бирок ошол эле убакытта мен алар менен абдан баягы жалдырап, суранып, ушул бир жуманын ичинде акыркы сезондо бир эле күн баягы погодный окошко деп коет экен, ошо погодный окошкода бир эле күн болот экен. Ал күндү только баягы спортивный рекорд койгон альпинисттер чыгат экен. Анан ошондой бир окошко бар деди. Анан мен ошого эгерде мен кандайдыр бир жаракат алсам же өмүрүмдөн коркунуч келсе силерге кепилдигим доом жок деп туруп бардым, жазып берип анан өзүмдүн жоопкерчилигимди өзүм алып кеттим. Бирок экинчи ошол немеде барганда ошо ийгиликтүү болду. Рыскүл айым, сурап өтпөсөм болбойт, социалдык тармакта түрдүү ойлор жазылып атат. Сиз өзүңүз дагы байма-бай айтып атасыз, жана вертолет менен чыкты. Ошо учкай айта кетсеңиз, эмне болду? Кыскача түшүндүрмө берип. Вертолет менен учканга Непалдын мамлекети өзү жооп бербейт. Ал эрежеде жок. Анан каяктан ал информацияны алып алышкан, мен өзүм да таң калып атам. Өздөрү бир аз тактап туруп анан информацияны кетирсе болмок. Бирок кайтара келе жатканда мен шарпаларым менен үчөөбүз кырсык болду. Анан мени эвакуация алган. Бул нормалдуу эле нерсе. Анткени мен ал жерде жол жок болгондон кийин мен ал жерде калып калсам өлүшүм керек деген сыяктуу. Анткени компания ар бир туристтин, ар бир альпинисттин өмүрү үчүн жоопкерчилик тартат. Ийгиликтерди каалайбыз, анда чоң рахмат сизге. Отурган баардык коноктор сиздерге ыраазымын. Ушу биздин кыздын ийгилигин коштоп, ошого сүрөө кылып келип, баарына жубара болуп келип отурасыңар. Уюштуруп аткан кыздар, балдар баардыгына ыраазычылык. Анан балам Рыскүл өмүрүң узун болсун. Садаган жаным кагам. Мындан кийинки турмушумда мындан да бийиктиктерди жеңип, Кудайым сени колдоп жүрсүн. Алланын менен тең арып, балдарым менен аман болуп, амин. Бардык жактар шарт түзүп берип турса, келинчектери мына Рыскүл айымдай болуп, Эверестти дагы, ишти дагы багындырып берет эмеспи? Бардык биздин жигиттерге сиздин мисалыңыз үлгү болсо экен деп элем. Бар болуңуз. Биз үчүн жаш муну толкунданып турам. Урматтуу аталар, апалар, эже карындаштар, жалпы достор, бүгүн ушул Рыскүлдүн Эвересттен келгенин күтүп алабыз деп, мына Москвадан келди, Казакстандан келди, ошондой эле биздин кичи мекенибиз Алайкудан келди. Мен мындай деп күткөн эмесмин, баарыңыз да келип, өз салымыңыздарды кошуп, мына манасчылар өздөрүнүн өкүлүн жиберди, акындар өздөрүнүн өкүлүн жиберишти. Демек, кыргыз элибиз бар экен. Рыскүл дүйнөнүн эң чокусу, бийик чокусу Эверестти чыгып,
Эверестке чыгып Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргыз деген эли бар, Кыргыз деген жери бар, Кыргыздын кыздары кыйын дегенди бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүп келди. Ушул барып түшкөнгө чейин сиздер дагы мага чалып аттарыңыздар, жазып аттарыңыздар, тааныганыңыздар, ушул каалоо жакшы айтып аттыңыздар. Ушу баарыңыздар дем берип, күч берип, биздин сиздердин кызыңыздар Рыскүл ушул аман эсен келип, мына сиздер алдыңызга келди. Биз аябай кубанычтабыз. Мен ойлойм, бул ийгилиги жалпы Кыргыз элинин ийгилиги, баарыбыз кубанычы, Кыргыз элинин кубанычы. Кыргыздын кыздары ушундай кыйын болуп, ар дайым бийиктерди багынтып, кыргыз айылдары өзүнүн ушундай кыйындыгын эл жүзүндө, жер жүзүндө далилдеп көбөйтүп жүрөсүн. Баарыңыздарга салымыңыздар бар. Чоң рахмат. Ушундай жакшылыктар Кыргыз элинде, сиздерде үйлөрүңүздө ар дайым боло берсин. Сиздерге терең ушул менин үйлөрүм аттан терең ыраазычылык билдирем. Мен Эверест менен таанышканыма туура 1 жыл болду. Мен ага чейин көптүнө билчүмесмин. Былтыр ошо Эвересттин базовый лагерине барып, анан ошол жерде мен Эверестке чыгам деп чечим кабыл алдым. Негизи Эверестке чыгып эмне деген мына баягы профессионалды альпинисттер дагы чыга албай жолдон кайтара кетип же ошол жакта өмүр менен кош айтып калгандарын көп көрдүм да. Анан бул деген ошончо дүйнөдөгү бийик тоо болсо, анан аз эле адам чыкса, демек мунун дагы бир ошончо кыйынчылыгы бар. Ошого жараша даңазасы бар. Анан ушул 1 жылдын ичинде күнү түнү аны бир күнү калтырбай, кандайдыр бир тойлор чыкса, кандайдыр бир мындай бир иш-чаралар чыкса, ошолордун бардыгын калтырып, ошол тренировкага көңүл буруп, ошо 1 жыл тренировка кылдым. Анын ортосундагы бир нече Килиманжаро, Ленин жана башка тоолорго, баягы технический тоолорго, альпинизмдин техникалык тарабын үйрөнүш үчүн ошол жактарга дагы суббота, воскресенье калтырбай барып, ошентип тренировка кылып жүрдүм. Эми ал жактагы Эверестке баргандагы физикалык, моралдык, финансылык ар тараптуу колдоолор аябай маанилүү. Ушул бардык тараптан колдоп турган менен баягы мындай бут тоспой колдоп, жакшы сөзүн айтып, кандайдыр бир маселелер болсо, бизнестеби же үй бүлөдөгү кандайдыр бир маселелер болуп калса, мен ал маселелерди чечип турам, сен көздөгөн максатыңа жете бер деп бардык жактан мени колдоп турган ушул байыма мен абдан ыраазымын. Жашасын Эмил Токтошов! Барекелде! Бали! Бар болуңуз Эмил агай! Жашасын Эмил Токтошов! Кыргыздын бардык эл жигиттери Эмил агайыбыздан үлгү алыңыздар. Анан ушул байылымдын түптөөчүсү да ушул байым. Анан бир эмес 2 жолу эл өкүлү болуп, элдин жүгүн ушул мойнуна артып жүрөт. Анысы аз келгесин аялыга бираз мындараак чыгып калып. Аялынын жүгүн дагы мойнуна алып жүрөт. Алтын байыма абдан чоң ыраазымын. Бар болуңуздар. Элдин батасы кабыл болсун. Биз атайын ушул күнгө деп, ушул күндү тилеп жаткан күндөрдө арты тартуу болсун, жакшы болсун, даамдуу болсун деп торт даярдаганбыз. Мына ушул торту алып келсе, үй бүлөнүн эрке кыздары апасы менен бирге ушул торту кесип туруп, анан атасы менен апасына ооз тийгизсе деп турабыз.
жана өзүңүздөр көргөндөй бул азем алкыш сөздөр менен ошондой эле жалпы сүрөткө түшүү менен аяктоодо. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.